Салам алейкум достор. Барыңыздарга Америкадан чоң салам. Бүгін Америкада 24 февраль кечки саат 7 болуп калды. Бул экстренный видео болуп жатат. Мен камераларымды бул жумада алган эмесмин. Эч кандай видео тартпай эле коеюн. Өзүмдүн оюмду топтоп, жакшынакай маалымат болгондо, үйгө барганда мекендештерге бир видео тартып, YouTube'га жүктөп берейин деп ойлогом. Бирок тилекке каршы ушул экстренный видеону тартышка туура келип жатат. Ситуацияны мен башынан сиздерге айтып бергенге аракет кылайын. Мен жумушту бүгүн эртең менен саат 4-тө Агая штатынан баштадым. Жолго чыкканда YouTube каналга кирип, дүйнөдө эмне жаңылык болуп атат деп көз чаптырып калдым. Россия Федерациясынын президенти дүйнө жүзүнө кайрылуу жасап жатыптыр. Ал кайрылуусуна кызыгып көрүп калсам, Путин эмне деп айтты? Өзүңүздөр билгендей, Украина мамлекетинин эки обласы, Луганск жана Донецк, өзлөрүн буга чейин ЛНР жана ДНР деп атап алышкан. Ошол ЛНР менен ДНРдин чоңдору мага келип жардам сурашты. Мен алар менен кезигип договор түздүк. Ал договордо мен ЛНР менен ДНРди өз эркинче мамлекет деп санадым. Анан биздин договордо бири-бирибизди колдойбуз деген пункт бар. Ошого жараша ошо ЛНР менен ДНРде жашап жаткан 4 миллионго жакын адамдар 8 жылдан бери геноцид абалында жашап, Украинанын чоңдорунан кордук көрүп жатканынан себебинен мен ушул кадамга барып жатам деди. Бүгүн 24 февраль Россия Федерациясынын мурда Украина мамлекети менен Россиянын чек арасында топтолгон 150 миңге жакын аскерлерине мен уруксат бердим, спец операцияны баштаганга деп айтты. Ал жакта 150 миңден ашык аскер жана андан тышкары самолет, истребительдер, бронетехника, танка, көптөгөн курал жарактары топтолгон болчу буга чейин. Анан Путин абдан катуу нерсе айтты. Буга чейин көптөгөн катуу нерселерди айтып жүргөн, бирок мындай нерсени уга элек болчумун. Ал айтты: мен спецоперацияны баштап жатам Украинага. Донецк менен Луганскта жашаган 4 миллиондон ашык адамдардын эркиндиги үчүн. Бирок бул спецоперацияга дүйнөдөгү ким болбосун, кайсы мамлекет болбосун, кийлигишем десе, бул Россияга кол салган болуп саналат. Мен ал мамлекеттер менен башкача сүйлөшөм деп айтты. Өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясы ядерный держава. Кимиңиздер аскер жагынан кийлигишсеңиздер, мен өмүрүңөрдө көрбөгөн кордукту бат эле көрсөтүп коём деп абдан катуу айтты. Ошону менен Россия Федерациясынын аскерлери Украинага киришти. Путин айтып жатат, бул согуш эмес, бул спецоперация деп атат. А дүйнө жүзү, Украинанын элдери, Украинанын президенти бул согуш деп жатат. Согуш башталды деп. Ошентип Россия Федерациясынын аскерлери Украинага кирип, Украинада да болгон аскердик инфраструктуралардын баарын, аскердик штабтардын баарын, ПВО болгон аэропорттордун баарын, курал жарак складдардын баарын бүгүн бомбалап, талкалап бүтүштү. Мындайча алганда Украина аскери жок калды. Ошол учурда Украинанын президенти Зеленский чыгып элге кайрылуу жасады. Ал айтты, бул
Россиянын Украинага болгон кадамын мен согуш деп эсептейм. Биз коргонобуз деди. Мен ар бир саат сайын чыгып, обстановканы билдирип турам деп айтты. Болгону 4 жолу чыкты. Анан 4 жолу чыккандан кийин уже 5-чи жолу чыккан жок. Ал айтып жатты, Россиянын элине кайрылып атам деп өзү мурда айткан. Биз орусча сүйлөйбүз, украинча гана сүйлөйбүз деди. Мунусунда 2-чи жолу, 3-чү жолу кайрылуу жасаганда өзү орусча сүйлөп, Россиянын элине дагы кайрылды. Мен Путин менен сүйлөшүүгө барайын деп чалсам, Кремль телефонду албай койду деп айтты. Анан операция башталгандан кийин дагы өзүнүн кайрылуусун жасаганда айтты, бүт украинецтердин баарын чакырам, баарыңыздарга определенный МВДнын точкаларына келсеңиздер курал жарактарды беребиз. Биз аягына чейин согушабыз деди. Ошентип армия бүт аскер күчтөрүнүн баарын Украинанын талкалап бүттү. Азыр Украинада болгон бүт шаарлардын баарын курчоого алышты. Анан дагы айтып кетчү нерсе, Киевдин өзүндө азыр тревогалар болуп жатат, жанагы сирена болуп жатат. Көптөгөн элдер Киевден чыгуу аракетинде машиналарына отуруп чыгып жатышат. Абдан чоң пробка болуп жатат. Көптөгөн элдер подвалдарга, метролорго жашынууга аргасыз болуп жатат азыркы учурда. Азыр Украинадагы болгон авиа рейстердин баары токтоду. Украинанын үстүнөн самолет, эч кандай самолет учпай эле. Көптөгөн элдерге тоскоолдуктар болуп жатат. Дүкөндөрдө абдан чоң очереткен. Көптөгөн адамдар банкка барып, өзлөрүнүн акчаларын ала албай атат. Аякта да абдан чоң очерет болуп атат. Ушул нерсеге жараша азыр евронун курсу да көтөрүлүп 100 сомго чыкты. Доллардын курсу да көтөрүлүп 90 долларга чыкты. Американын президенти Байден дагы бүгүн кайрылуу жасап, абдан чоң санкцияларды койду. Азыр биржада Россия мамлекетинин ишканаларынын акциялары абдан түшүп жатат. Негизинен алганда согуш деген абдан жаман нерсе. Эч бир мамлекетке, эч бир элге согуш каалабайсың. Кичинекей балдар согушту көрбөй, аман эсен, жыргалчылыкта өтсүн деп ар бирибиз ойлойбуз. Ар бирибиздин кичинекей балдарыбыз бар да. Ошон үчүн Украина элдерине абдан оор болуп жатат. Негизинен алганда аскер кызматкерлери Россиянын азыр айтып жатат, биз элге тийбейбиз. Биз болгону Украинадагы болгон аскердик бөлүктөрдү, техникалардын баарын талкалап бүттүк деп. Негизинен алганда айтайын деген ой ошол эле болчу. Дүйнөдө тынчтык болсун. Украина элине күч кубат. Бул нерсени абдан терең ойлонуш керек. Бул жакта Украинанын чоңдорунун да күнөөлөрү көп. Анткени баягы Минск келишимин аткаргыла деп Россия 8 жылдан бери күттү, бирок Украина чоңдору аткарган жок. Зеленский акыркы күндөрдө айта баштады, Украина ядерный держава болот, биз атомный бомба чыгарабыз дегенде ошол нерсе дагы Путинге катуу тийип, Путин айтты, биздин кошуна мамлекеттерде ядерный бомба болбош керек, ядерный держава болбош керек, тем более Украинада деп. Азыр ситуация абдан оор Украинада, достор. Европа мамлекеттери дагы Евросоюзда айтып жатат, абдан чоң санкцияларды коебуз деп жатат. Зеленский менен
Зеленский оор абалда калса биз убежище беребиз деп жатат. Негизинен абал тынч болсун, баягы мирный население деп коет да. Ошол жакта өлүмдөр болбосун. Ошо айтайын деген оюм ошо болчу. Азыр менде да жүк бар. Бул спецоперация деген бир нече бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк бүттү. Россиянын техникалары, аскер техникалары толугу менен иштен чыгарылды. Эми экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаптары болуш керек. Эми бул башталган нерсе аягына чыгарганга Путин аракет кылат. Ошентсе дагы баягы тынчтыкты каалаган мирный жительдердин арасында өлүмдөр жок болсун, достор. Элибизге аманчылык, тирчилик. Кыргызстанда тынчтык болсун. Бардык мекендештерге аманчылык. Жөн эле ошо билгенимди мекендештерге айтып, кичине маалымат берип, ой бөлүшөйүн деп чечтим, достор. Аман эсен болуңуздар.